Кийинки сөз депутат Казакбай Руслан Айтбаевичте. Дастан Ашбекович, рахмат. Урматтуу Жеңиш Парпиевич, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Биринчиден эми учурдан пайдаланып, бул жакшы кодекстер, жакшы мыйзамдар жылдап иштелип чыгалып, эми иш жүзүнө кирди. Мен учурдан пайдаланып өткөн жолкун дагы бир жолу кайталап кетет элем. Берде отурган урматтуу эксперттерибизге ыраазычылык билгизебиз. Себеби дегенде бул оңой иш болгон жок. Бер жагы дегенде ошол кодекс менен мыйзамдарда 3000ге жакын жобо бар экен. Азыр сиздерге окшогон юристтердин, эксперттердин убактысы келип турат. Эгер мамлекетте мыйзам үстөмдүгү болбосо, демократия анархияга айланат. Ансыз деле канча деген мыйзамдарыбыз эч кандай иштебей жатат. Биз эми парламент өкмөт менен биригип демилге берип атасыздар, мыйзамдарды кабыл алып атабыз, бирок канчасы иштебей жатат. Бул жолу жакшы мыйзамдар чыккан экен, ар бир жарамдын жашоо турмушуна мындай таасирин тийгизген экен, жакшы талкуу болуп атат. Ар бир мыйзам ушундай өтүш керек чындыгындачы, ар бир мыйзам өтүш керек ушундай депчи. Жеңиш Парпиевич, ушу 3000ге жакын жобо бар экен. Канча жобо талаш тартыш жаратып атат, күнүгө мониторинг кылып атасыздарбы? Урматтуу Руслан Айтбаевич, мына мен өзүм сөзүмдө белгилеп кеткенде, биздин өкмөттүн азыр базасында немесинде алкагында эксперттик топ түзүлгөн, ал иштеп атат. Бул азыр бул правоприменительный практикада бул немелер чыга берет. Баягы мүчүлүштөрчү, коллизиялар чыга берет. Азыр күндө биз ошо аныклаганыбызды мына сиздерге 3 мыйзам долбоор деп киргизгенбиз. Бирок азыр күндө канча чыгат деген бул мындай айта албайбыз да. Бул правоприменительный болуп атканда чыга берет. Кодекстер, мыйзамдар иштей баштады. Өзгөртүүлөр, толуктоолорду качан алып келесиздер? Биз биринчи этабын алып киргенбиз. 3 мыйзам долбооруну. Буюрса ошол экинчи чтениясында дагы мына азыркы күндө 3 толуктоолорду киргизип атабыз. Но бирок булар мындай убактысы менен киргизиле берет сиздерге кароого. Жеңиш Парпиевич, тез аранасы ичинде бул иштерди ишке ашырыңыздар. Бир да мамлекетте реформа оңой өтпөйт. Будан бардык мамлекеттер өткөн. Азыр эң алдында келаткан Сингапур болобу, башка мамлекеттер болобу оңой өтпөйт. Демек бир реформа киргизе турган мыйзам киргизген экен эксперттер. Ошондуктан талаш тартыш жаратып атат. Ошондуктан да премьер-министр бекем болуш керек. Премьер-министрдин башка реформаларын билбейм, бирок бул боюнча жаңы жылдан кийин Мухаммед Калдышекевич муну колдойм деп биринчи жолу бир үнүн уктум. Ал туруктуу болгула аягына чейин тез аранын ичинде чыгаргыла бул маселелерди. Алып келиңиздер сунуштарыңыздарды. Дагы эми экинчи суроо, канча каражат бөлүнгөн ушул мыйзамдарды иштеп чыкканга, кодекстерди? 10 секунд. Биз бердик негизги маалыматты. Ушул Евросоюз тарабынан 13,5 миллион евро бөлүнгөн экен. Бул ошол неме иштеп чыкканга. 10 секунд. Иштеп атат микрофонуңуз. 10 секунд. Каяка бөлүндү? Буну биз бул маселе ошол Евросоюз өзүнүн министрлери аркылуу иштегишкен. Бул биздин өкмөт аркылуу же болбосо Минфин аркылуу өткөн жок. Булар өздөрү билет кандай кылып иштетишкенин. Дастан Артбеков жыйынтыктап алайынчы. Сизден Жеңиш Парпиевич, урматтуу премьер-министрге айтып барсаңыздар. Жанагы пиар группаңардын баарын жумуштан бошоткулачы. Эми түндө футбол көрүп атат деп эле аны Инстаграмга чыгарып, эртеси күнү кайра иштеп эле өзүңөргө терс таасир тийгизип атпайсыңарбы? Футбол көргөнүңөргө пиар кылбай эле коюңуздарчы.